Kutlasın var. Короче, Жайфан достар. Қарағыла, Қытай номеріне келді. Emni alıp geldi sen? Bizde bayağı Қытай dosum var емес пе? Здоровый. Бұқа. Red Bull'du bayağı көп ішкен досым бар mı? Bu şunla 30 tonnalı японский kranды alıp geldi. Қарағыла. Тартып қойшы 30 tonnalı. 30 tonna götürеді. Bu hazırınaki Batkenge geldi. Mına döngölöğüne қарағыла. Ушул дөңгөлөктүн өзү эле бар го. Эми мына фура дөңгөлөгү тартып койгон. Фуранын дөңгөлөгү бир 3 келет го да. Ушундай туугандар. Kimge gerek bolsa баягы заказ берсеңиздер болот. Ошентип Кытай тралдардын өзү да келет. Кагындалайшан мени сандар кел. Бул арка жагынан да мына Кытай номерде турат туугандар. Азырынча Кызылжыяда мынакей Баткен областы билесиздер. Kimge ушундай кран керек, же болбосо крал керек, же болбосо грузовой унаалар керек. Кыскасы заказ берсеңиздер болот. Экрандагы номерлерге звонок кыла бересиздер. Мынакей туугандар. Жайфан аласыздарбы, Жаг аласыздарбы, Алван аласыздарбы. Кандай гана Кытайдын спецтехникалары же унаалар керек болсо, заказ берсеңиздер болот. Тартып бул жактарына тартып кой. Мынакей караңыздар. Жаңы масло японский. Баасы эң кызык жери баасы канча дешиңиздер мүмкүн. Баасы секрет. Билгендер комментарийге жазыңыздар. Ушул жерде баягы негативде да жазылсын. Бир окуйлучу. Bizde Жайфан 19-жылкы 550 Вт күчү, алды алюмин диска, дөңгөлөктөрү жаңы. Рамадагы 1К боюнча 19-жылы 2-ай заводдон чыккан. Ритарда бар, Вичай мотор, коробкалар өтө таза моторлор. Арты алюмин диска, дөңгөлөктөрдүн состояниясы 70%. Машина эч кандай краскаланбаган, өтө таза машина. 550 Вттын күчү, азыр канча пробег жүргөнүн көрөсүздөр. Ички салондорун механика, кондиционер бар. Ички салондору өтө таза машина. 376.700 пробег жүргөн. Ауман достор, 19-жылкы 2019-жылы 8-айда заводдон иштеп чыгарылган экен. Машинанын состояниясы өтө жакшы абалда. Алюмин диска, зифер коробка, эч кандай жууп тазаланылбаган. Жана кош бактуу, арткы дөңгөлөктөр 50% состояниясы бар, подушкалар, жана артынын баары алюмин диска, ретардасы бар, моторлор эч кандай жууп тазаланбаган. Өзүңүздөр көрүп тургандай машинанын состояниясы жакшы, 510 Вт күчү. Ал эми ички салонубуз болсо жакшы, өтө таза абалда. Автомат коробка, кондиционер бар. Машина болсо 312.000 пробег жүргөн. Ауман подушка ретарда менен көп табыла бербейт. Жаг К7 540 Вттын күчү, алюмин диска, дөңгөлөк жакшы, рамада эч кандай краска жок. Кош бак, бул жагында бир бак, тиягында бир бак. Зифер коробка, ретарда бар, ман мотор менен. Автономка бар, арты алюмин диска, дөңгөлөктөр 80, арты 70%, подушка, эч кандай краскаланбаган. Ички салондоруна келсек, автомат 307.951 пробег жүргөн. Кондиционер бар, ички салондору жакшы көрүнүштө, өтө таза. Сонун жылына келсек, 19-жылы 7-айда заводдон чыккан. Кызыккандар болсо, ушул машинага экрандагы номер боюнча кайрылып, биз менен байланышсаңыздар болот.